Тоң районунда жаранды коргонуу планынын негизинде атайын комплекстик баалоо иштери алып барылды. Анда райондук жергиликтүү бийлик жана жаранды коргонуу кызматтарынын даярдыгы жеринде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн адистери тарабынан текшерилди. Кыргыз Республикасынын президенти Ысык Көл областынын укуктуу өкүлү Бакыт Жеңишбеков өзү катышып, ошондой эле Өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Азамат Муратов өзү катышып, бүгүн ушу жаранды коргоонун иш чарасына даярданып Тоң районунда өткөрүп жатабыз. Андан тышкары машыгууга баардык техникалар менен Тоң районунун жаранды коргоонун кызматтары тизилип, бүгүн иш чаранын алгачкы иш чарасын баштадык. Буюрса экинчи иш чарасы ошол иш кагаздарын жаранды коргоонун иш кагаздарын баалоо боюнча теориялык иштер дагы мындан ары иш алып барылат. Бул 2 күндүк иш чара 25-ден 27-сине чейин. Буюрса Тоң районунда биз аткарылып аткан жаранды коргоонун иш абалын жакшы өз деңгээлде аткарып атканы боюнча маалыматтарды беребиз. Жылдык планга ылайык райондук жаранды коргонуу абалы бааланды. Тактап айтканда, райондун аймагында жаранды коргонуу кызматтары түзүлүп, алардын инженердик жана атайын техникаларынын, куткаруу каражаттарынын даярдыгы жана сапаты каралды. Ошондой эле тиешелүү иш кагаздары текшерилди. Кыргыз Республикасынын президенти жаранды коргонуу башчысынын 2026-жылга даярдык планын атайын тескерме менен бекитилген. Ошонун негизинде 2026-жылдын 25-27 март күндөрү Ысык Көл облусунун жаранды коргоонун абалын баалоо жүргүзүлүп жатат. Негизинен жакшы, бул жерде инженердик техникалар, өздүк курам, булардын шаймандар өздөрүнө керектүү болгон шаймандар менен камсыз болушу жакшы деңгээлде уюштурулуптур. Эми азыр мындан ары ошол министрликтин буйругу менен бекитилген тизмеге ылайык жаранды коргонуу боюнча даярдалган иш кагаздарын каралып чыгат. Баалоо учурунда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча усулдук жардамдар көрсөтүлдү. Мындан сырткары райондо калкты жана аймактарды коргоо боюнча аткарылып жаткан иш чаралардын сапаты текшерилип, ар түрдүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу жана алдын алуу боюнча авариялык куткаруу кызматтарынын күч каражаттарынын даярдык деңгээли аныкталды. Атайын комплекстик баалоо 3 жылда бир өткөрүлүп турат. Алтынай Рыспай кызы, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Тоң районунан.